Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Путин козголууңдон кийин Евгений Пригожин менен жолугушканы белгилүү болду. Владимир Путин козголууңдон кийин Евгений Пригожин менен жолугушту. Бул тууралуу Путиндин пресс-катчысы Дмитрий Песков билдирди. Маалыматта жолугушуу 29-июнда 5 күн өткөндөн кийин болуп, 3 саатка жакын созулган. Ага Вагнер компаниясынын командирлери да катышты. Жолугушууга жалпы бардыгы болуп 35 адам катышкандыгы айтылды. Песковдун айтымында президент болгон окуяга өз баасын берип, вагнерчилердин жумушка орношуу жолдорун сунуштады. Эске салсак, 24-июнда Орусиядагы Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын лидери Евгений Пригожиндин Москвага жасаган жүрүшүнө байланыштуу өлкөдө контур террордук режим жарыяланган. Ал эми 26-июнда Москвада контур террордук операцияга байланыштуу киргизилген чектөөлөрдүн бардыгы алып салынган. Булак Суперкежи. Шайлоонун жыйынтыгы бийик кадыр-баркыңыздын айкын далили. Жапаров Мирзиёевди куттуктады. Президент Садыр Жапаров Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевди президенттик шайлоодогу жеңишине байланыштуу куттуктоо телеграммасын жолдоду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Садыр Жапаров куттуктоосунда Мирзиёевдин эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин чыңдалышына олуттуу салым кошууну улантып жатканын айтып, Кыргызстан менен биргеликте көп пландуу кызматташтыкты мындан ары да арттыра турганын билдирген. Урматтуу Шавкат Миромонович, сиздин президенттик шайлоодогу ишенимдүү жеңишиңиз менен чын дилимден куттуктайм. Президенттик шайлоонун жыйынтыгы сиздин Өзбекстан элиндеги бийик кадыр-баркаңыздын республиканын туруктуу социалдык экономикалык өсүшүн камсыз кылууга багытталган прагматикалык жана көрөгөч саясатыңызга болгон элдин ишениминин жана колдоосунун айкын далили. Сиздин жетекчилигиңиз менен жүргүзүлүп жаткан реформалар ошондой эле өлкөнүн мындан аркы өнүгүүсү боюнча мыкты идеяларды жана принциптерди ишке ашырууну көздөгөн кадамдар эл аралык аренада Өзбекстандын аброюн бекемдөөгө өбөлгө түзөт деп терең ишенем. Баарын камтоочу стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү, өз ара урматтоо жана колдоо принциптеринин негизинде Өзбекстан менен ишенимдүү жана ынак коңшулук мамилелерди чыңдоо Кыргызстандын тышкы саясатынын башка артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Кыргыз-өзбек мамилелеринде эки тараптуу кызматташтыктын дээрлик бардык багыттарында болуп көрбөгөндөй жакшы өзгөрүүлөр орун алып, маанилүү биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча конкреттүү макулдашуулар жетишилди. Сиз эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин чыңдалышына олуттуу салым кошууну улантып жатасыз. Ушуга байланыштуу биз биргелешкен аракеттер менен көп пландуу кызматташтыкты мындан ары да арттырабыз жана алдыга коюлган милдеттерди иш жүзүндө жүзөгө ашырууга жана бордо шекелдин бакубатчылыгы үчүн бардык макулдашууларыбызды илгерилетүүгө болгон күч аракетибизди жумшайбыз деген бекем ишенимимди билдирем деп айтылат мамлекет башчысынын телеграммасында. Ошондой эле өлкө башы Шавкат Мирзиёевге бекемден солук жана алдыга койгон бардык максаттарын ишке ашырууда ийгиликтерди ал эми бордош Өзбекстан элине тынчтык жана өнүгүү каалады. Булак Суперкежи. Путин Мирзиёевди шайлоодогу жеңиш менен куттуктады. Россиянын президенти Владимир Путин Шавкат Мирзиёевди Өзбекстандын президенти болуп кайра шайланышы менен куттуктады. Бул тууралуу бүгүн Кремлдин басма сөз кызматы билдирди. Куттуктоодо Кремль Мирзиёевди Москва менен Ташкенттин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамилелерин чыңдоо боюнча принципиалдуу багытын жогору баалай турганы айтылат. Россиянын президенти Россия менен Өзбекстан эки тараптуу
улуттуу байланыштардын бардык спектри боюнча өз ара пайдалуу кызматташтыктын өнүгүшүн камсыздай турганына ишенимин билдирди. Өзбекстанда 9-июлда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өттү. Өлкөнүн азыркы президенти Шавкат Мирзиёев президенттик шайлоодо жеңип чыкты. БШКнын алдын ала маалыматы боюнча ага шайлоочулардын 87,5% добуш берген. Жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, шайлоочулардын 79,8% катышты. Мирзиёевдин талапкерлиги либерал демократиялык жана улуттук кайра жаралуу партиялары көрсөткөн. Президенттикке 4 талапкер атсалышты. Элдик демократиялык партиядан Иноятов Улугбек Ильясович, ишкерлер жана ишкерлер кыймылынан либерал демократиялык партиядан Шавкат Мирамонович Мирзиёев, Адалат социалдык демократиялык партиясынан Рабохон Анворовна Махмудова, экологиялык партиядан Хамзаев Абдушукур Худойхулович. Булак Назар Ньюс KG. 10 000 доллар уттурду. Ошто медианын тушуна казино ачылып, кыргыздар ойноп жатат. Окурман Ош шаарынын медиасынын маңдайында казино ачылганын жана анда кыргыз жарандары эмгектенип оюн ойноп жатканын билдирди. Видео тасмада башын мыкчып олтурган адам оюнга бардыгы болжол менен 10 000 АКШ долларын, бүгүн болсо 130 000 кыргыз сомун уттурган. Булак Назар Ньюс KG. Германияда кыргыз жаранынын кармалышы боюнча Тышкы иштер министрлиги үн катты. Германияда террордук уюм түзүүгө шектүү катары кармалган кыргыз жараны боюнча Тышкы иштер министрлиги билдирүү жасады. Анда айыпталуучу Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жараны менен террордук уюм түзүүгө жана Ислам мамлекети террордук уюмун колдоого айыпталып кармалганы айтылды. 2023-жылдын 6-июлунда Германиянын маалымат каражаттарында Түндүк Рейн-Вестфалия жеринде федералдык криминалдык полиция башкармалыгы тарабынан 7 чет элдик, анын ичинде Түркмөнстандын 1 жараны, 5 Тажикстандын жана Кыргызстандын 1 жараны кармалганы тууралуу макала жарыяланган. Айыпталуучулар Германияда террордук уюмду түзүүгө шектелип, ошондой эле тыюу салынган чет элдик Ислам мамлекети террордук уюмун колдогон деп айыпталууда деп айтылат маалыматта. Ошондой эле билдирүүдө жогорудагы аталган жарандарга карата соттун чечими күтүлүп жатканы айтылды. Эске салсак, буга чейин Германияда кыргыз жаранынын террордук уюм түзүүгө шектелип кармалганы боюнча маалымат жарыяланган. Булак Супер KG.